Salamatsızlar, urmatlı telegörüşçüler. Anda biz sizlerle Gecekteki Kırgızstan, jana Kırgızlar televerüsünün Gecekteki çağrılışında joluguşup oturabız. Bugün bizden Manas jana Çıngiz Aytmatov Ulutуу Akademiyasının kiçi zalında, konferans zalında negizинен Арабаев атындағы университеттин студенттери. Biz ötkön teleberүүлөрдө негизинен дал эле ушул жерде Кыргызстандын маселелери, анын бүгүнкү күндөгү абалы, жана учурдун талабы деген ушундай темада бир топ чоң окумуштуу жазуучулар менен бир жолугушуу өткөргөнбүз. Аны мындай кызыккандар болсо, студенттер азыр YouTube'да чыгарылып турат. Өзүңөр көрүп таанышсаңар болот. Ошондо ошо Кыргызстанды окуу китеби ал, сюжети кандай болуш керек, анда эмне деген главалар болуш керек, эмнелер жөнүндө жазылыш керек, негизи мисалы үчүн философияга кирбей калган, тарыхка кирбей калган, тилге кирбей калган эмнелер бар. Негизи Кыргызстандын китебин жазуунун зарылдыгы барбы же жокпу деген ушул маселенин тегерегинде бир топ ой бөлүшкөнбүз. Ошондо окумуштуулардын бардыгы дээрлик бул албетте өтө татаал маселе экендигин, бир топ жылдардан бери көтөрүлүп бирок ишке ашпай келаткандыгы жөнүндө, бирок ага карабай кыргыз интеллигенциясынын ичинде жазуучулар, окумуштуулар ушул Кыргызстануу деп ушундай аталыш менен, же болбосо Кыргызстандын маселелери деп, же Кыргызстандын өңүтүндөгү проблемалар деп, ушундай бир аталыштарда китептерди жазып, ар кайсы вуздарда бардыгында болбосо да бир жогорку окуу жайларында атайын бир курстар окутулуп келатат. Бул боюнча мен дагы ушу бир 13-чү жылдардан бери Манастан институтунда, Арабаев университетиндеги ошо Кыргызстандын өңүтүндө атайын курс окуп келгем. Ушул убакка чейин окуп келатам. Анан ушунун зарылдыгы кийинки учурларда абдан бир зарыл деп эсептегендигибизден улам. Ушуну телевидение аркылуу да көрсөтсөк, себеби көпчүлүктөрдүн мүмкүнчүлүгү жок, албетте бул жакка келип ошо Кыргызстандын маселелерин окукканга, же болбосо окуганга мүмкүнчүлүгү жок. Ошону айыл жеринде жашагандарга кандай жеткиребиз? Бул өзү Кыргызстануу деген эмне? Кантип кыргызды тааныйбыз? Өзүбүздү өзүбүз кантип тааныйбыз? Кыргызды элибизди кантип тааныйбыз? Анын таануунун зарылдыгы эмнеде турат? Бүгүнкү күндөгү анын учурдун талабы эмнеде деген ушул маселелерге бир жооп бере турган ушундай бир тегереги столдордогу көтөрүлгөн маселелерди жалпы эл билип турса, өзүнүн ой пикирин билдирсе, акылын кошсо деген максатта ушул телевидение аркылуу кээде ушул жумасына бир жолу чыгып атабыз. Эми бүгүнкү күнү мен ошол тегереги столдон кийин биринчи адамдын жаралышы жөнүндө дүйнө элдериндеги маалыматтар, уламыштар, мифологиялык маалыматтар, кандай маалыматтар бар деген ушул темада бүгүн лекцияны ушундон баштайын деп атам. Андан кийин бизге бул боюнча дагы албетте суроо келген. Өткөн Кыргызстандын маселелеринин биринде мен өзүм лекциямдын ичинде биз ушу биринчи адамдын жаралышы жөнүндө бир гана семит элдеринин дүйнө таанымын билебиз. Аны биз ыйык китептер аркылуу билебиз. Бирок андан башка дагы экинчи бир Ари деген ат менен тарыхка түшкөн элдердин өзүнчө дүйнө таанымы болгондугун, биздин кыргыздардын ага тиешеси бар экендигин, биз келип чыгышыбыз боюнча Ари элдерине, ал эми бүгүнкү дүйнө тааным, бүгүнкү динибиз боюнча биз семит элдерине ичинде тургандыгыбыз жөнүндө бир айтып кеткен болчумун. Мына ошого байланыштуу бир топ адамдардан суроолор түшүп, кайрылып аткандар болуп атат. Ушул жөнүндө кеңири бир өзүнчө бир лекция окуп берсеңиз деген. Ошон үчүн бүгүнкү лекциянын аталышын ошо биринчи адамдын жаралышы жөнүндөгү негизги эки дүйнө тааным, эки көз караш жөнүндө айталы деп атамын да. Мына биринчи көз караш биз Торадан, Библиядан, Курандан билебиз.
Semit elleri degende kimler kirет Semit ellerine? Kimlerdi aytабыз Semit elleri деп? Ular Araplar жана Израилдерде, туурабы? Biz Semit elleri деп ошо Ибрагим, Курандагы айтылганы боюнча Ибрагим, Библиядагы аты боюнча Авраамдан, ошонун эки уулунан Исмаил, Исаак деген уулдарынан тараган, эки эл бүгүн Исхактан тарагандары Израиль деген, же болбосо еврей элдери деген ат менен, Исмаилдан тарагандары Араб деген ат менен бүгүн жашап атат. Ари элдерине ким кирет дегенде, анда дагы бүгүн талаш тартыштар бар, бирок ДНК илими бүгүн, генетика илими абдан бир кызык маалыматтарды берип атат. Ошонун ичинде бир убактарда силер билесиңер, Гитлердин убагында бул саясатташкан бул термин. Ари деген термин аябай саясатташып, ал фашизм деген термин менен бир синоним катары айтылып, биздин Советтер Союзунун убагында бул терминди айтканга, жазганга бул жөнүндө тыюу салынган болчу. Biz azыр өзүбүзчө эгемен мамлекет болгондон кийин аны биз саясий маанисинде эмес, аны илимий мааниде, аны бир тарыхый маанисинде кайрадан көтөрүп, кээ бир учурларда аны колдонуп, ага канчалык биздин кыргыздардын тиешеси бар деген мааниде бизде да кызыгуу туулуп атат. Анткени ДНК илими бүгүн ошол ари урпактарынын ичинде эң бир таза сакталган урпактардын бири ал кыргыздар экендиги жөнүндө. Кыргыздардын бүгүн монголдошкон, монгол расазына жатканына карабай, канында 63%тен көбүрөөк ари гана эле жашап келаткандыгы жөнүндө маалыматтар бүт дүйнөгө таралды. Аны эле кыргыздар өзү айткан жок. Аны ошо дүйнөлүк өнүккөн өлкөлөрдүн 14 мамлекетинин 18 лабораториясынын жыйынтыгы мына ушул сөздөрдү айтып атат. Мына ошондон улам биздин өзүбүздө дагы тарых илиминде бүгүн башка философия, кандай бир тиешелүү гуманитардык илимдерде биз ошол ари деген элдер кимдер булар өзү? Алар адамзат цивилизациясында кандай роль ойношкон? Аларга кыргыздардын кандай тиешеси бар деген суроо бүгүн бизде өтө бир актуалдуу мүнөз күтүп атат. Ошон үчүн бүгүн мен силерге дагы ошо айтайын дегеним, ушул эки көз карашта биринчи адам жаралышы жөнүндө эмне айтылат? Мына мисал үчүн Семит элдеринде ошо Куранда, Библияда айтылгандарды мен силердин эсиңерге салып коеюн. Аалам кандай жаралган, Кудай кантип жараткан, биринчи адамды кантип жаратып атат. Семит элдеринин ыйык китептеринде ааламдын жаралышы тууралуу минтип баяндалат. Эң башында Кудай асман менен жерди жаратты. Жер болсо көрксүз, эм болчу. Түпсүз туңгуюкту караңгылык каптап турчу. Кудайдын руху суу үстүндө калкып учуп жүрчү. Ошондо Кудай жарык болсун деди. Жарык пайда болду. Кудай жарыктын жакшы экенин көрүп, жарыкты караңкыдан ажыратты. Кудай жарыкты күн, караңкыны түн деп атады. Кеч кирип таң атты, биринчи күн өттү. Анан Кудай суулардын ортосунда аба мейкиндиги болсун, ал сууну суудан бөлүп турсун деди. Ошентип Кудай аба мейкиндигин жаратып, аба мейкиндигинин астындагы сууну аба мейкиндигинин үстүндөгү суудан бөлүп койду. Так ошондой болду. Кудай аба мейкиндигин асман деп атады, кеч кирип таң атты, экинчи күн өттү. Анан Кудай асман астындагы суулар бир жерге чогулсун, кургактык пайда болсун деди. Так ошондой болду. Кудай кургактыкты жер деп атады. Ал эми чогулган сууларды деңиз деп атады. Кудай мунун жакшы экенин көрдү. Ошентип Кудай кийинки 3-чү күнү өсүмдүктөрдү, 4-чү күнү күндү, айды, жылдыздарды, 5-чү күнү сууда сузуп жүрчү балыктарды, асманда учуп жүрчү куштарды, 6-чы күнү жер үстүндө жашаган түркүн жан жаныбарларды жаратты. Анан Кудай мындай деди: биздин бейнебиз боюнча өзүбүзгө окшоштуруп адам жараталы. Алар деңиздеги балыктарга, асмандагы канаттууларга, малдарга, жер үстүндө сойлоп жүрүүчү жаныбарларга, бүт жер үстүндө бийлик кылсын деди. Ошентип Кудай өз бейнеси боюнча адамды жаратты. Аны Кудайдын бейнеси боюнча жаратты. Аларды эркек аял кылып экиге ажыратты.
Mına alğaçkı adamды жаратуу идеясы тууралуу Семит элдеринин ыйык китептеринде айтылган маалыматтар мына ушундай. Муну Торадан да окусаңар ушул, Торадан Библияга өткөн, Библияда, Куранда дагы мына ушинтип айтылат. Демек, биринчи адамды 6-чы күнү аягында Кудай бүт ааламды жаратып, эң акырында ошо асман жердин ортосунда бийлик кылган, жан жаныбарларга бийлик кылган, Кудайдын буйругун, Кудайдын максатын, программасын ишке ашыра турган жаныбар катарында адамды жаратып атат. Бул асман жердин ортосунда бийлик жүргүзгөн, Кудай өзүнө окшотуп жасаган жаныбар болуп атат. Муну адам деп айтып атат. Бул эми арий элдер эмне деп айткан? Биринчи адам жаралышы жөнүндө. Негизинен ушул идея биринчи адам жаралышы жөнүндө ушул мифологиялык, диний, теологиялык маалымат бүт дүйнөгө тараган. Бүт дүйнө азыр ушундай деп билет. Туурабы? Бирок ошол эле убакта экинчи бир азыр арий дүйнө таанымы кайрадан калкып, айрыкча булар индустар тарабынан, Кытай буддисттери тарабынан, башка мына арий идеясына кызыккан Европа элдеринин көпчүлүгүндө бул экинчи бир көз карашты дагы алып чыгышы керек экендиги жөнүндө. Ага карама каршы деле эмес, ошол параллел катары адам эки көз карашта тең бир чындыктар бар экендиги жөнүндө маалыматтар айтылып, ошонун тегерегинде арий дүйнө таанымы жөнүндө маалыматтарды алып чыгышып атат. Эми арий дүйнө таанымында мындай деп айтып атат. Эми биздин мен окуганымда биз жетише албай калышыбыз мүмкүн. Мен ошон үчүн муну кыскараак айтайын. Арий дүйнө таанымы боюнча минтет. Бир күнү көктүн ээси орус адабияттарында, орус булактарында бүтүн Бог божество деп айтылган. Бизде аны көпчүлүгү Кудай деп которуп жүрүшөт. Бул туура эмес. Кудай деген түшүнүк бир гана эң улуу Кудайга, аяламды жараткан Кудайга гана айтылыш керек. Андан кийин аны кыргыздар же түрк элдери суудун ээси, жердин ээси, көктүн ээси деп ушундай бир мазарлардын ээси, тоо таштын ээси деп ушинтип айтышканда, ушул ээси деген сөздү кайра орусчага которгондо орустар аны Бог же божество деп которуп жүрүшөт. Вот мен ошол Бог божество деген экинчи мындай пландагы кудайларды ээси деп ошо айтып атамын да. Бир күнү көктүн ээси менен жердин ээси алгачкы адамды жаратыш үчүн отко кайрылышты дейт. Анан үчөө биригип өздөрү ойлогон бир форманы жасашты. Ал турганга, басканга, чуркаганга, жатканга жана учканга да жөндөмдүү жан эле. Бирок ал аң сезимге ээ болуп чыхая болчу дейт. Чыхая деген биздин тилде көлөкө экен, караан. Ушундай экен да, ал көзгө көрүнөт, көрүнбөйт, ушундай болот. Ушундай. Эжетөрүк илиминде чыхая адамдын астралдык образы деп айтылат. Демек адамдын көзгө көрүнбөгөн формасы, жанагы нурдан турган формасы жөнүндө көбүнчө эжетөрүк илим айтат. Ошол алгачкы жаратылган жанга форма керек эле. Аны көктүн ээси берди дейт. Демек, бу жерде 3 Кудай биригип жаратып атат. Көктүн ээси, жердин ээси, анан оттун ээси бар. Вот адамга форманы, момундай азыркы көрүнгөн эки колу, мурду бу жерде, көзү бу жердеги форманы көктүн ээси берип атыптыр. Демек, асман Кудай берип атат. Жанга дене керек эле дейт жана. Аны жердин ээси берди дейт. Жанга жашоо үчүн дук керек эле. Аны күндүн ээси үйлөп киргизди дейт, формага дейт. Карагылачы, күн эми кээде көктөгү күн, асманга чыгып кеткен от деп айтылат да, от менен күндүн байланышы бар. Отту же болбосо күндүн жердеги бир бөлүгү деп айтылат. Мифтик түшүнүктөрдө бар. Эми ааламды өзүнө сиңириш үчүн жанга аң сезим керек эле дейт. Мына сөздү карабайсыңарбы? Ааламды өзүнө жанагы жан өзүнө сиңириш үчүн, ошол ааламдын бүтүн мазмунун өзүнө сиңириш үчүн жанагы жанга бул микрокосмос болуп атат да. Макрокосмос жаралган, микрокосмосту жаратканда ошо микрокосмосто макрокосмостун чагылышы туруш керек. Мазмуну туруш керек. Ошого сиңириш үчүн дейт, бул формага дейт жан, неме аң сезим бериш керек болду дейт. Көктүн ээси мен аны бере албайм деди. Жердин ээси менде ал нерсе жок деди. Улуу от болсо, эгер мен ага өзүмдүкүн берсем, анда форма күйүп кетет деп айтты.
Ошентип алгачкы адам караан бойдон кала берди дейт. Эзотерика илими боюнча адам болуп жаралыш үчүн космостогу жашоонун 3 баскычын басып өтүш керек. Мисалы, алгачкы атом түрү көрүнүшүндө жашаган жан акырындап көзгө көрүнгөн татаал түзүлүшкө ээ болот. Бул адамдын жаралышы жөнүндө айтып атат. А дегенде көзгө көрүнбөгөн атом түрүндө жан жаралып атат, анан ал көзгө көрүнгөн затка айланат дейт. Ал жер үстүндөгү жашоодо монада катарында. Монада деген эми гректердин тилинде бул бир бүтүндүк дегенди берет экен. Бул демек бир нече компоненттин, элементтин биримдиги деген сөздү берет экен да. Монада катарында ал минерал, өсүмдүк жана жаныбарлар дүйнөсү аркылуу өтүп, анан адамга айланат дейт. Демек буддизмде бул түшүнүк бар. Индуизм диндеринде, Индиянын байыркы философияларында адам деген адам болуп жаралганга чейин а дегенде балким чөп болуп жаралышы же дарак болуп жаралат. Адамдын жаны. Андан кийин ал кайра дарак өсөт, ал куурайт, жерге, топуракка айланат. Топуракка айланганда ал ошол топурак аркылуу кайра бир жаныбарга өтөт дейт ал жан. Жаныбарга өткөндөн ал жаныбар жашап жүрүп өлөт. Анан ал жандын ичиндеги бир таза ошо ылайыктуу жан гана келип адамдын формасына кирип, анан адамды жаратат дейт. Бул эми өтө бир кызык. Башка азыр биз эми мына ислам дининде тургандыктан биз ислам аркылуу, семит дүйнө таанымы аркылуу дүйнөнү билебиз. А бирок бул дүйнө таанымдар бизге азырынча көп кире элек. Азыр философия илими боюнча, эзотерика илими боюнча бизде азыр жогорку окуу жайларында гана кирип атат. Совет бийлиги учурунда дагы бул нерселер бизге бул эмес, даже ал турсун ислам дининин дүйнө таанымы да бизге ал окутулган эмес, бизде атеисттик дүйнө таанымы болуп, биз ошондой калыптандык да. Аралаш мына бүгүнкү күндө ошол биздин аң сезимибизде аралашкан дүйнө таанымдары бар. Бүгүн ошолорду ажыратуу маселеси болуп атат. Демек, ари дүйнө таанымы эмнени айтып атат? Биринчи адамдын жана ааламдын жаралышы жөнүндө, жана семит дүйнө таанымы эмнени айтып атат? Мына бул биринчи жолу, алгачкы жолу силерге окулуп аткан лекциялар болуп атат. Эртең силер бул жөнүндө кеңири жана терең жана мүмкүн башка бир деңгээлдерде окуйсуңар балдарга болот. Эгерде ичиңерде мугалимдер чыкса болот. Ушул ари дүйнө таанымын аябай дүйнөгө тараткан бир чоң инсан өткөн Блаватская деген элени бар. Анын Тайная доктрина деген бир абдан чоң китеби бар. Бул дүйнөгө белгилүү китеп. Мына ошол китебинде Блаватская минтип жасайт. Жашоонун ар бир айлампасында ману аркылуу адамзат кайра жаралып турат дейт. Ману байыркы ари мифтеринде ману, манус, манас деп үч түрдүү айтыла берет. Бирок ар кандай бир маанилери дагы, маанилер көп мааниге ээ бул сөз. Жашоонун ар бир айлампасында ману аркылуу адамзат кайра жаралып турат дейт. Ари мифи боюнча биринчи адам бул Кудайдын баласы, ал жерге түшүрүлөт, ал аркылуу адамзат тарайт, адамзат өнүгүп өсөт, адамзат кайра кыйрайт, кыйрагандан кийин кайра ошол адамдын жаны, адамзатты жараткан биринчи адамдын жаны кайра көккө көтөрүлүп кетет экен. Ал жана адамзат кыйрагандан кийин кайра түшүп келет. Мына ошентип адамзат кайра жаралып, өнүгүп өсүп, миңдеген жылдар өтөт, кайрадан кыйрап ушинтип отурат экен. Ари дүйнө таанымы боюнча бүгүнкү адамзаттын урпагы бул 7-чи манунун урпактары болуп эсептелинет. Мына 7 жолу ману Кудайдын баласы катары жерге түшүрүлгөн, 7 жолу адамзат кайра жаралган деген түшүнүк бар. Албетте семит дүйнө таанымында ал бир эле жолу топон суу каптаган, дүйнө кыйраган, экинчи Ной пайгамбар пайда болуп, ошонун учурунда дүйнө тараган деп айтылат. Эми бул ушул ари дүйнө таанымында минтип айтылат. Адамга айланган ману дейт, Кудайдын оюн чагылдырган жердеги жан болуп саналат дейт. От карагылачы, жана семит дүйнө таанымында айтып атат. Биз адамды өзүбүздүн кебетебизге, кейпибизге, бейнебизге окшотуп жараттык дейт. Демек адам Кудайга окшош жаныбар болуп жаралып атат, ой жүгүртүп, акылы бар, аң сезими бар. Башка жаныбардан айырмаланып, буту менен басат, колу менен бир иштерди жасайт. Ал өзү бир нерсени ойлоп таба алат, жарата алат. Канчалык адамды аң сезим өскөн сайын, ошончо ал Кудайга жакын болот. Экинчи ушул эле нерсени
Ari düýne tanymyda aýtyp atat. Adamga aylangan many Kudaýdyn oýun çagıldyrgan jerdegi jan bolup sanalat deyt. Demek jerdegi adam oşolda Kudaýdyn jerdegi görünüşi bolup sanalat eken. Ankeni kayra gelgen many özü adamzatty kayra jaratkan, jana kalıptandırgan Kudaýdyn kızmatyn atkarat deyt. Mına bul jerde biraz gana başkaça aytılgany bolboso, oşol semit düýne tanymyndagy ele nerseni Ari düýne tanymyda aýtyp atat. Demek deginde adamdı, birinci adamdı topraktan jasap Kudaý jan kirgizip atat, özüne okşoş forma berip atat. Anan oşo asman jerdin ortasındagy özünün programmasyny işe aşyryş üçin aga aň sezim akyl berip atat. Bul jerde dele asman Kudaý menen jer Kudaýy ot üçöý birigip jaratyp atat, ya? Aga anan ki forma berişip atat, aga dene berişip atat, anan aga aň sezim berişip atat. Oşol kosmostun büt mazmunun özüne çagıldırılgan mikrokosmos bolsun dep adamga aň sezim berip atat. Mına uşul aň sezim adamdy Kudaýga okşoşturup turat. Mına uşul aň sezim meselesi, akyl es meselesi adamdy aýbandardan jana ösümdüklerden aýrmalap turat. Mına oşun üçin kançalık aň sezim adamda biýik bolsa, adam özünün aň sezimin kançalık östürse, akyl esi kançalık kamkorduk görse akyl esine bol. Oşonçoluk al Kudaýga jakyn, oşonçoluk Kudaýdyn programmasyny işe aşyrgan adam bolup sanalat. Bul adamzat sivilizasiýasyndagy eki bir ulu eldin, üý bileni taratkan eldin, büt düýnege taratkan jana öslerin alamdyn jaralyşy, birinci adamdın jaralyşy jönündegi algaçkı bizdin günge jetken, jana bugünkü günge çeyin başka ilmi göz garaşlar ali jokka çıgara albagan eki ulu düýne tanym bolup sanalat. Mına bul meselesi bulardı bir-birine karama karşı koyun gereği jok. Teskerinçe bulardı çeçmelep. Egerde mınday biriktirip okusak, eköýü bir ele nerseni aýtyp atkandygyny biz görüp atabыз. Adamdı birinci adam asmandan jerge düşürüldü degen söz, janagy adamdın jany ölgöndө asmanga çıkıp ketetdi. Demek jan jerge düşüp atat, dene jerde jaralyp atat degen ele sözde aýtyşyp atat. Bizde tileke karşı moldalarыбыз bolboso semit elinin dini ökülleri taptakır başkaça karama karşı turat. Ari elin ökülleri de başkaça karama karşı. Ököy bir-birine karşı jaktaryn izleşet daim. Anan bir-birinde tireşi payda bolup atat. Açınında ököy bir ele nerseni eki başka söz bilen aýtyşyp atat. Bugünkü negizgi sabagыбыз düýne elinin alamdyn jaralyşy jana ady birinci adamdın jaralyşy jönündegi eki ulu üý bilenin düýne tanymı jönündegi sabagыбыз aýagyna çykdy. Görüşgönçe sak salamatda bolgula.